номер 1-орунда турган Chase Bank деп аталган банкта эмгектенген кыргыз кызы. Телефонумду, сабагымды коюп койдум элем, биякта коробка ташып жүрчүмүн да. Талбек Чейболов деген сиздин кимиңиз болот? Мен кантип ошол ачкычты ошол ичине салып койгонумду билбейм да. Анан мынантип кудуңдап анан үйгө келесиз да. Ошол коробкаларды салабыз, машинага жүктөйбүз. Мен айткандан көрө көзүңүздөр менен бир көрүңүздөр. Кыргызстанда мен ойлойм да, если банкка кирсем, мени жоокчун алмак эмес депчи. Апаңыз азыр ыйлап деле жаткан болушу мүмкүн. Апамдын кийимдерин жөнөтчү дечүмүн да. Ошону сагынганда аябай чыттайм да. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Гүлайым Мурзаева каналы Америкадагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүүнү улантат. Кайсыл жерде болбоңуз, эгерде Америкадагы кандай маалымат болбосун кыргыз тилинде алууну кааласаңыз, мына ушул каналга катталыңыз, лайк басып туруңуз. Ошондой эле сизди кызыктырган кандай тема болбосун комментарийге калтырсаңыз болот. Бүгүн болсо мен сиздерди дагы бир абдан кызыктуу каарманым менен тааныштырамын. Америкадагы мекендештер билишет, Америкада номер 1-орунда турган Chase Bank деп аталган банкта эмгектенген кыргыз кызы Гүлзина бүгүн менин маектешим болмокчу. Гүлзина, саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Кандайсыз? Жумуштар жакшыбы? Жумушум жакшы, рахмат. Азыр биз ушул мына Chase Bank деп аталган Гүлзина иштеген банкта отурабыз, астында отурабыз. Тилекке каршы ичинде тартканга мүмкүн эмес экен. Биз аны түшүнүү менен кабыл алабыз. Анткени банк эреже деген эреже. Гүлзина, саат канчадан канчага чейин иштейсиздер? Мен саатым 8-ден, эртең мененки 8-ден 4-кө чейин иштейм. 8-ден 4-кө чейин и 1 саат биз обедке уруксат берет, ошондо 8-де келип 4-тө жумушумду бүтүрөм. 4-кө ошон үчүн уюштуруппуз, сиздин жумуштан чыккан учуруңузга. Эмне үчүн 4-кө чейин эле? Жок, өзү саат 8 сааттан бери элет. То есть бизде бир жумада 80 саат болот. То есть бир жумада 40 саат болот. 40 саатта ошондо бөлгөндө 8 сааттан деле айланып калат. Но бирок кээде аябай жумуш көп болгондо көп убакытка чейин калып калабыз. Мен көбүнчө 4-тө берем, бирок 4-тө кетиш мындай жумушум аз болгондо 4-тө кетем, но бирок в основном көбүнчө 5-терде кетем же 5:30 смотря жумушка карап. Жумушум если көп болсо, бүтүрө албай аткан болсом, 5-терде кетем. 5-терде бүтүрүп, 5-те кетем. Жумуш оорбу? Чарчадыңызбы? Оор. Бүгүн аябай оор болду чындыгында. Бүгүн чарчадым. Азыр жумушка кайра келели. Бүгүн өзү мына майрамдык чыгарылышка карата эртерээк тартмак элек, бирок сиз дагы бир экзамендерге даярданам деп бир аз жылдырдык, Анан майрамыңыз менен куттуктап кетейин. Анан негизи эле мына ушул 8-март бул эми эл аралык майрам эмеспи? Америкада бул майрамды кандай майрамдашат? Америка жергесине мен биринчи келгенден баштап эле көбүнчө майрамдабайбыз. Кыргызстанда аябай көп майрамдачубуз. Чынында үй бүлөбүз менен, туугандарыбыз менен атам мага ар 8-мартта гүл берчү. Уже Америкага келгенден кийин гүл дагы албай калдым, чынында. WhatsApp'тан гүлдөрдү алып атасызбы? WhatsApp'тан гүл алам, бирок живой гүл. Атаман але элекмин, 3 жыл болду уже. Бирок чындыгын айтсам, Кыргызстандагыдай майрамдабайбыз. Кыздар менен жолугушабыз. Анан ушу сүйлөшүп отурабыз жумуштан кийин. Анан Талбек Чейболов деген сиздин кимиңиз болот? Талбек Чейболов бул менин байкемдин баласы болот. Мен көрүүчүлөргө түшүндүрө кетейин. Анткени биздин каналдын видеолорунан кийин дагы мына ошол биздин мекендеги аталар, апалар океандын ары жагындагы өзүнүн жакындарын, уулун, кызын, агасын, карындашын эстешип, аларды дагы ушул видеодон көргүсү келип, ийгилигин, кыйынчылыктарын, жеңишин көргүсү келип, сыймыктангысы келип, анан жазышат да, комментарийге бат-баттан жазып турушат баарын. Анан мен сизди каттап койгон болчумун. Талбек Чейболов кайра жазды. Башында блокнотко жазып каттап койдум, бирок сизге чалганга чейин бир аз убакыт өттү. Планга кире элек болчу. Анан аябай көп жазды да. Кайра жазып турган. Анан эртелеткенге туура келди. Сизге эртерээк эле байланыштым, ошон үчүнчү. Чоң рахмат. Ушундай активдүү көрүүчүлөрүбүз бар. Албетте алыста жүргөн уул кызыңыздарды мына ушул канал аркылуу көрүп, дагы болсо жазсаңыздар болот.
эгерде сиз кимди көргүңүз келсе, сөзсүз түрдө аты жөнү менен, мүмкүн болсо номери менен дагы жазсаңыз болот. Эми Гүлзина, кайсыл жактын кызы болосуз? Мен Жалал Абад шаарынын Базар Коргон районунан болом. Ошондо Сталбек Чейбол бул сиздин кандай агаңыз болуп калат? Өзүм бир тууган агамдын баласы, бирок ал баласы 5 жашта, бирок ошол баласынын атына аккаунт ачып, ушу көп эле Чикагого, то есть Американы аябай сиздин каналдарыңызды көп көрөт, комментарийлерди жазат, анан мага айтып берет, бул каналды көрдүм, мындай зданиялар бар экен деп аябай активдүү, эч калтырбай көрөт видеолорун, мага дагы айткан, тартылбайсыңбы деп сунуштарын айткан. Эми ошол ата энеңиз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Менин үй бүлөмдө биз 4 бир тууганбыз, 2 уул, 2 кыз. Менден чоң байкем бар, кийин эжем бар, менден кийин братчикам бар. Апамдын аты Гүлмира, атамдын аты Камидин, атам механик. Ресте иштейт Жалал Абадта. Апамдын аты Гүлмира, бул апам медик, бирок азыр тилекке каршы иштебейт, үйдө иштебейт. Байкашымча сиз эркек кызсыз. Да, эркемин. Америкага келгенге чейин аябай эрке болчумун, жумушта эрке болуп, ата энеңдин жанында кыйналбай жакшы жашап, кыйынчылыкка көп душар болгон эмесмин да Кыргызстандачы. Бирок Кыргызстандан келдим, аэропорттон түштүм. Америкага келгенде мен жашоомдогу эң мындай кичине кыйынчылык күндөрүм башталды. Себеби мен өзүм жалгыз, чоң шаар, көп нерсени билбейм. Ишенчек. Да, бирөө айтса, сүдүрөп кетсе кете бересиң да. Момундай кылыш керек десе, ал кете бересиң, акылыңдагы мындай күчтүү болбойт да. Ошондой эркек кызды Америкага кантип жиберди экен дейм да, ошол ата эне. Анан кантип келип калдыңыз, эми ошону айтып берсеңиз. Мен историям боюнча Америкага келишимдин себеби Кыргызстанда 2013-жылы биздин үйүбүзгө волонтерша Элисон Бриск деген биздин үйүбүздө жашаган 2 жылга. Ал биздин үйүбүздө жашап, ал менен чогуу жашап, бир туугандай эле калганбыз. Ал кыргызча сүйлөйт, мен апамды, атамды ата деп сүйлөйт. Анан сабакта, мектепте сабак берген, англис тилинде сабак берип жүргөн. Ошол аркылуу англис тилин жакшылап үйрөнгөм. Ошол мага жардам берген англис тилин үйрөнүш үчүн клубтарга жазылганбыз. Анан мектепте окуп жүргөндө Америкага өзү сунуш кылган. То есть окуганы келип, бирок мен ата энем анда жөнөткөн эмес, сен мектепте окусуң, 11-чи, то есть 10-чу класста окусуң, сага эрте деп жөнөтпөй койгон. Бирок ал кайра Кыргызстандан келди. Кыргызстандан кетип Америкага келип, дагы 2 жылдан кийин кайра Кыргызстанга барды, 2015. Ошол убактарда экөөбүз жолугуштук, үйгө келди. Анан мен айттым, Элисон, мен Кыргызстандан кичине чыгып, Америкага баргым келет десем, өзү work and travel'ды билчүмүн, бирок көп сүрүштүргөн эмесмин, work and travel укчумун, то что Америкага кетет деп. Анан ошо work and travel'ды айтты, катышып көр, виза аласың деп, даярданабыз деп, өзү жардам берип, ошо work and travel'га кирип калдык. Work and travel'дан виза алдым. Анан виза алып ата энеме айттым, бирок ата энем эмне үчүн жөнөттү? Элисон бар үчүн жөнөттү. Эси ал жок болсо, мен Америкага келбейт болчумун. Чынында, башында мен барам деп жүргөндө ынашкан эмес, жок сага Америкага болбойт. Өзүң жалгыз кыйналасың, жүрөсүң деп жөнөтпөй койгон. Бирок Элисондун жардамы чоң. Ал ошол апамдар менен кандай сүйлөшүп, айтып, ошол ата энеси бар бул жерде. Ата энеси мени аэропорттон келгенде тосуп алышты, кадимкидей. Бул жакта дагы үй бүлөңүз бар экен да? Бул жерде дагы менин экинчи апам бар. Ал апам айтат, сени ким капа кылса мага айт дейт да. Ким капа кылса мага звонить эт дейт да. Ал кайсыл жерде турат? Ал Вашингтондо турат. Биринчи ошондо сиз ал жака келдиңизби? Мен биринчи Нью-Йорктон ал апасы менен атасы тосуп алды. Анан Вашингтонда конок болуп жүрдүм, уже 2 айдай конок болуп жүрдүм үйүндө. Өзүнүн кызындай карашат. Азыр деле көрүшүп турабыз. Азыр деле келип турат, келип карап турат. Жаңы келгенимде, Америкага келгенимде мен Питтсбург шаарында, ошол Вашингтонда жүрдүм. Анан кийин Питтсбург шаарына келдим. Питтсбург шаарына келгенде аябай суук экен. Питтсбург суук болгондо мага звонить этти. Ошол экинчи апам. Бриски деп коет. Анан ошол звонить этип туруп, кандай погода, кандай дейт. Погода суук, аябай суук десем, уже эртеси күнү шапкаларды, перчатки, куртка, тошок баардык нерселерди топтоп мага алып келген да. Ошондо аябай ыраазы болгом. Америкада дагы мындай сүйөнөргөн адамың бар, ишенген адамың бар, кыйналганда жардам бере турган адамың бар деп ошондо аябай сүйүнгөм. Ошол убакытка чейин уже азыр деле каташып, сүйлөшүп турабыз. Аябай жакшы. Сонун экен.
Тиги сиздердин үйгө Жалоодко барып жүргөн кыз эмне болду? Ал каякта? Ал ушул жерде Вашингтон ДСде уже жумушка кирип, жумушка жашап атат. Кыргызстандан күйөөсүн жолуктурган. Күйөөсү Нарымда иштечү, бул Жалал Абадта иштечү. Экөө конференцияда жолугуп, анан Америкага келип, турмуш курушту. Экөө да кыргызча сүйлөйт. Мен англисче сүйлөгөндө алар мага кыргызча жооп беришет. Кыргыз тилин унутпашыбыз керек. Сен Америкада жүрөсүң, сен зачем бизге кыргызча сүйлөө деп айтам. Сен англис тилин үйрөт, мен сага кыргыз тилин дашынан үйрөтөм деп. Кыргыз тилин баарын эле билет, мындай 100% билбейт, бирок түшүнөт, саламдашат. Жакында бизден Вашингтонго сапарыбыз болот. Эгер мүмкүн болсо, мына ушул адамдар менен да жолукканга аракет кылалы. Абдан кызыгуу артты, кыргыз тилинде сүйлөгөндө аябай кубанабыз. Жакшы, анан бул Чейз банкка кантип кирип калдыңыз? Ага чейин кандай кыйынчылыктар болду? Эми төгүлүңүз. Азыр айтсаңыз, апаңыз ал жактан олтуруп ыйлашы мүмкүн, бирок бул нерсе өтүп кетти да. Мүмкүн бул нерсе башка бирөө үчүн сабак болушу мүмкүн. Эмнеден жаңылдыңыз? Америка сизге эмнени үйрөттү? Америкага келгенде ушул Питтсбург шаарына келдим. Андан кийин пиццага жумушка кирдим. Пицца жасап, Кыргызстанда жасабаган жумуштарды Америкадан жасап, үйрөнүп, баардык нерсени баштап, пицца жасап жүрдүм. Эртең менен 12 саатта, кээде саат 10дон 12ге чейин иштеп жүрдүк. 10дон 12ге чейин келебиз, пицца жасайбыз, телефонду алабыз. Кыйынчылыктар аябай эле көп өттү. Без выходной иштеп жүргөн күндөрүм болду башында. Кээде чарчаганда буттарың ооруйт, чыккың келбей жумушка, бирок чыгышың керек. Ошондой кыйынчылыктардан аябай көп өттүм. Пиццада бир 6 айдай иштедим, же 5 ай 6 ай иштедим. Анан өзүм суроо бердим да. Мен Америкага азыр кетпесем, Кыргызстанда Америкада көпкө кала турган болсом, мен Америкада кечке ушул убакыт бою, кечки убакыт бою мен пиццада эле иштей беремби деген өзүмө вопрос бердим да. Эмне үчүн мен башка жумуштарды издебейм же башка жумуштарга көтөрүлбөйм депчи. Ошондой өзүмө вопрос берип, окууларды аябай сүрүштүрүп баштадым. Окууларды сүрүштүрдүм, бирок алар 4 жыл, 2 жыл, 3 жыл убактарды алат. Анан кээде жетишпей да каласың да, жумуш менен окууну алып кетиш кичине кыйыныраак болуп калат. Анан бирок ошого жараша дагы окуганга аракет кылып, окуп жүргөндө деле аябай кыйынчылыктар көп болду. Окуп жүргөндө мен ошол пиццадан чыгып, анан Uber жасадым. Uber жасаганда деле кээде акча болот, кээде чыкпай калат, кээде кастомерлер менен жакшы болбой каласың. Ар бир жумуштун өзүнө жараша кыйынчылыктары болот. Ошого чыдап, ошол пиццада иштеп жүрдүм. Андан окуп жүргөн убактарымда ошол еще пицца эртең менен саат 5ден 6дан баштап жумушка чыгып кетчүмүн. Анан кийин жумушка чыгып, саат 11-12ге чейин, 11ге чейин иштеп келип, кайра сабактарымды баштап, түнү сабагым бүткөндөн кийин кайра чыгып, ушинтип нон-стоп, чын айтканда токтоосуз эле иштеп жүрдүм. Аябай токтоосуз эле иштеп, потому что контрактыңды төлөшүң керек, билдериңди төлөшүң керек. Ошол Америкада иштебей калсаң ачка каласың деген чын эле сөз да. Ошон үчүн кыймылдап туруш керек да. Ооруганга да убакыт жок, Ооруганга убактыбыз жок. Оорудум деп айтканга убактыбыз дагы жок. Айтканга дагы убакыт жок, Караңыздарчы, апаңыздын аты ким эле? Гүлмира эже. Караңызчы, кандай сонун тың кыз болуп, тыпылдап, тыкан кыз болуп чыга келиптир сиздин кызыңыз, Анан Чейз банкка кантип кирип калдыңыз? Чейз банкка биринчи окуумду бүткөндөн кийин интервьюлар болду. Жумушка өзүм жумушту эплай кылат, жумуштарга эплай кылдым. Анан биринчи жумушумду Тампадан алдым. Тампадан Чейз тоже алдым. Чейзде Питтсбургтан Тампага көчүп кеттим. Питтсбургтан Тампага көчүп барып биринчи жумушумда аябай кыйналдым чындыгында. Жумушумда кыйналдым себеби менин чындыгында экспириенсим жок. Анан мен английскийим ушунчалык мындай өзүмө жетет, бирок мен 100% адамдарга, американецтер менен сүйлөшкөндө өзүмдүн мнениямды жеткизе алчу эмесмин да. Ошондон аябай кыйналып, башында кыйналып жүрүп, собраниялар болгондо көп нерселерге түшүнбөй жүрдүм. Ушу 11-2 айдай кыйналып жүрдүм. Эртең менен саат 8ден кеч курунку 9га чейин калган күндөрүм болду. 1-2 ай. Ошол эрте келип, кеч кетип үйрөнүп, баардык нерсени үйрөнүп алгандан кийин анан жеңилдеп калды. Жумушум жеңилдеп. Ушу Тампадан августка чейин иштедим, ноябрдан августка чейин иштеп, анан августтан кийин мен контрактым бүттү, жумушум. Андан кийин Колумбус, Ахайого кеттим. Ал жерде 4 ай иштедим. Ал жерде тоже Чейзде иштедим.
ар бир чейстинден ар кандай экспириенстерди алсын, тажрыйбаларды алдым десем болот да. Анан өзүм Чикагого келгенге аябай аракет кылып жүрдүм башында. Чындыгында башка шаарларда кыргыздар аз да. Анан Чикагого көчүп келгениме 3 ай болду. 3 ай болду. 3 ай болду. Кандай анан Чикаго жактыбы? Чикаго жакты, да, Чикаго жакты, бирок суук аябай жакпады. Чындыгында кайра көчкүм келип атат. Жылуу жакка кетким келип кайра атат. өзүм Тампага кетким келет. Чикагодо сууктан келгенде мен дагы аябай коркконмун. Анан бирок азыр мен суукту жакшы көрүп калдым да. Мен бир нерсени үйрөндүм. Эмне болсо ошону жакшы көрүш керек экен. Мен суукту дагы жакшы көрдүм, ошондо мага жакты. Айрыкча бул жакта суук болгон менен ошого шарт ыңгайлаштырылган. Себеби мындагыдай суук, мисалы башка бир шарты жок мамлекетте болгондо аябай эл кыйналмак да. Машинадан үйгө, үйлөрдүн баардыгы жылуу, көмүр жакпайсың, от жакпайсың, шарт бар. Ошон үчүн мындай сезип кыйналган деле жокпуз да. Аябай жакты мага. Сиз дагы жакшы көрсөңүз сизге жагып калат. Акырындан жакшы көрүп баштадым. Ошондой. Суук бүтсө, Суук бүтсө, жакшы күн чыгып калса нормально болуп калат деп. Chase Bank тууралуу айтып берсеңиз, бул кандай кызматтарды аткарат? Башка банктардан эмнеси менен айырмаланат? Chase Bank'ta бул аябай Chase чоң компания, бул дүйнө жүзү боюнча 3-орунда турат. Менин билишимче, Америка боюнча айтышат 1-орунда турат деп. Бул Chase компания биринчиден аябай safety деп коет, мындай коопсуздукта, бул мамлекетке карагандыктан ошон үчүн аябай коопсуздук, анан адамдарга, кастомерлер, ошо адамдарга, ошол карточкасын иштеткен адамдарга аябай кандай жеңилдиктер көп, акчалары жакшы турат, то есть иштетилип акчалары күйүп кетпейт да. Максаты, то есть кастомерлерге кандай жеңилдиктерди жаратып бериш да. Мындай акчаны эле табыш эмес, но кастомерлер дагы ошол нерседен кандай десем, ушул иштеткени үчүн рахат алыш керек да. Например, то есть кредит карточкаңда, например, убактысы келгенде төлөш керек болот, убактысы келгенде ал мындай чоң чарж деп коет, көп алып коет, проценттерин көп алат, бирок Chase'те проценттер аз төлөшөт. Андан кийин эң жакшы көргөн жерим, үй ала турган болсо, если Америкадан үй ала турган болсо, Chase'тен карточка ачып, анан же болбосо өзү ар бир адамдын бизнеси болсо, же болбосо бизнеси трак эле, өзүнүн трак компаниясы болсо деле Chase'тен бизнес карточка ачып койсо болот, өзүнүн келечеги үчүн жакшы да. Анан үй ала турган болсо дагы Chase'тен баштап, Chase'тен карточка ачып, ошондой баштаса, үй алганга дагы жеңил болот. Chase'те мен өзүмдүн ролум деп коет, ошо менин жумушум өзүмдүн компания ошол группабыз менен applications бар, administrator деп коет, ошо administratorде ошо өзүбүздүн application иштете турган адамдардын информациялары, продукциялары баары катталган ошол applicationди иштетебиз. Жаңы технология өнүгүп аткан үчүн биздин ошол эски applications деп коет, эски application бизде жаңы технология боюнча жасап атабыз. Ошол менин жумуштарым. Менин жумушум девелопер деп коет, бул девелопер программист, алар код жазып, анан алардын коддорун, ошибкаларын табып, мындай биздин максатыбыз ошол applicationди break деп коет, бул applicationди бузуш керек да, потому что ал деген production деп коет, то есть адамдарга чыкканда ошол application мындай бузулуп калбаш керек да, то есть fail болуп калбаш керек дейт. Ошол үчүн менин максатым ошол applicationди текшерип, ошол productionга чыкканга чейин текшерип, just make sure болуш үчүн ошол менин ошибкаларды табышым керек да. Кандай кызыктуу окуяларга туш болдуңуз? Ушул Chase Bank'та иштегениңизге 1,5 жыл болду, Chase Bank'та кызыктуу окуялар аябай көп болот. Кээде митингдерди унутуп коесуң. Чындыгында жаңы келгеним биринчи убактым болгондо, жаңы Тампага жумушум баштаганда ошол тимдерде, ошол группаларда, өзүбүздүн группабызда бизде ар күнү митинг болчу. Митинг бул собрание болот, эртең менен эрте. Мен башында ошол имейл деп коет, өзүмдүн почтамды ачпастан, эртең менен келем, логин жасайм, бирок почтамды ачпастан күн өтүп кетти, саат уже 3 болду. Анан мага менеджерим келген да, менеджерим келип айтканда, сен ошол имейлдериңди ачасыңбы же ачпайсыңбы депчи. Имейлдеримди ачам депчи. Анан application'ыбызды, то есть мага SMS келген, мен билген эмесмин да, чындыгында менде тажрыйбам жок болгон да. Андан ошондо мен 2 жолу собранияны мис кылгам да. Собранияны мис кылганда Америкада көбүнчө баягындай көп нерсе имейл аркылуу жиберилет. Бул
бизде дегенде эми акыркы убактарда Кыргызстанда WhatsApp группа жумушта деле көбүнчө WhatsApp группаны колдонуп калдык. Баарын кошуп коюп эле ошол жакта мынанчада чогулуш, мынанчада мынандай деп жазып коесуң. Бул жакта сизге имейл аркылуу жиберген үчүн сиз эме болдуңуз. Эч нерсе эмес? Жакшы. Ошентип азыр уже көбүрөөк ушул жакшы. Анан эң кызыктуу окуям азыркы эстесем дагы күлөм да. Мен пиццада иштеп жүргөн убагымда саат эртең менден 10дон 12ге чейин иштечүмүн да. Анан аябай чарчаган күндөрүм, без выходной иштеп жүргөн убактарымда бир күнү ушул 12де жабылайлы деп уже жабабыз дегенде мен күндө ошол пиццаны жабып, отчетту берип, анан ачкычты өзүм алып кетчүмүн да үйгө. Анан эртең менен келип өзүм аччумун. Ошол анан жабайлы дегенибизде онлайн заказ келди. Пицца заказ келди. Пицца и Америкада стромболи деп коет. Биздин чоң эле самсы сыяктуу десем болот да. Анан ошол заказды жасадым. Анан мен ключумду уже жабайлы деткенде смс келип калат да, музыка чыгат да. То есть сигнал келет. Анан барып уже аябай жиним келет да, эмнеге жабылганда заказ келет депчи. Барып жасайын деп мен ачкычты колума кармап алгам. Анан столго койгом. Ошол стромболини жасап атканымда мен кантип ошол ачкычты ошонун ичине салып койгонумду билбейм да. Тигин ичине, тамактын ичине. Ал деген чоң эле нан сыяктуу болот, бирок жабылат да. Жабып салат ичине, тамак ичине баардык сала турган нерселерди салып, анан печкадан өткөзүлөт. Аны мен билбейм кантип ошонун ичине түшүп калды. Может аябай чарчаган убакта ошону салып койгонумду билбейм да. Ошону салып койдум, печкадан өткөздүм. Печкада бир 20 мүнөттө чыгат. Анан мен ачкычты таппайм. Кечке 1 саатта издедим, каякка койдум депчи. Кечке издедим, таппайбыз да, эч кимибиз таппайбыз. Аны жаппайынча кете албайсыз да. Анан тиякта мен менеджерим камерадан көрүп турат, эмне болуп атасыңар деп мага звонить этет, уламчы, эмне болдуңар депчи. Аябай коркуп, эмне каякка жоготтум депчи. Анан чыккандан кийин ичине овощилерди салыш керек да, то есть веджилерди салышыбыз керек да ичинечи. Анан ошондо салып атканымда ичин ачсам эле тиги ачкыч чыгып калып атпайбы? Тиги ачкыч чыгып калган. Анан ошондо ойлогом да, ошо адам чарчаганда, аябай чарчаганда же стресс болгондо ушундай өзү эмне кылып атканын, то есть эмне жасап атканын билбей калат экен да. Тиги ачкыч кардарга кетип калбаганы жакшы болуптур, Ал кетсе аябай жаман болмок да. Дагы кандай окуялар болду? Америкага Питтсбург шаарына келгенде Айчурок деген эжем менен тааныштым. Айчурок тоже Жалал Абадтан болот, Миргүл эже Оштон болот. Менин жанымда кыйынчылыкта, жакшылыкта менин жанымда жүрөт да. Эч мындай кандай десем, жалгыз койбойт. Если мен кыйналып аткан болсом, моральный жактан же финансовый жактан кыйналган болсом, дайыма жанымда суппорт кылып турушат да, жанымда жүрүшөт. Ошолорго чоң ыраазычылыгымды айтам. Аябай жакшы көрөм Айчурок и Миргүл эже Питтсбургда, Айчурок эже менин жанымда Чикагода. Салам айтып атасыз, Рахмат. Эң кыйынчылыктарым көбүнчө мен окуп жүргөндө башталды. Окуп жүргөн убактарымда чынын айтсам акчадан деле көп кыйналдым да. Анан ай сайын контрактты төлөп турушум керек. Канча болчу контрагыңыз? Ар ай сайын 1000 төлөчүм да. Анан дагы карпатка төлөшүң керек, машинага төлөшүң керек, иншуранс ушул аябай көп да. Аябай чыга берет да, акырынан чыга берет. Ошолорду анан кече сабакка жетишпей эң кыйналган учурум ушул окуп жүргөн учурум болду. Азыркы бирок Кудайга шүгүр деп айтам да, ошол күндөрдөн өтүп, ушу жакшы күндөргө жетиштим да. Жакшы күндөргө жеттим. Билем тошто жакшы ийгиликке жетиш үчүн анда көп кыйынчылыктарды басып өтүш керек да. Ошолордон өтпөйүнчө эч качан жеңилдик, жакшы жашоого келиш кыйын болот да. Жетишкендикке жетиш кыйын болот. Ошо окуп жүргөн убактарымда Amazon'до иштедим. Amazon'до иштедиңиз? Ким болуп иштедиңиз? Amazon'до драйвер, Amazon Flex. Amazon Flex'те коробка. Машина менен барабыз. Өзүнүн стейшн деп коет. Барабыз дагы чоң коробкаларды берет. Ошол коробкаларды салабыз, машинага жүктөйбүз. И билем да 60-62 пакет деп коет, коробка алабыз. Ошол коробкаларды ар бир үйдөн таштап чыгышыбыз керек да. Өзүнүн ответственныйлары бар. Ошол жерде иштеп аябай. Эми ал деген бул жумушка келгеним потому что мага окуганым үчүн мага саат каалаган убакта чыга берсем болот да. Ошон үчүн тандап алгам да. Анан ошондо кээде жетишпей калган учурларымда телефонумду, сабагымды коюп коет элем, биякта коробка ташып жүрө берчүмүн да. Ошентип окуп жүргөн күндөрүм болду. Мынакей. Amazon бул азыр Америкада Amazon'до иштегендер дагы көп. Биз жакында ушул тууралуу ал кандай иш, кантип иштейт ушуну дагы чыгарабыз.
Мен айткандан көрө көзүңүздөр менен бир көрүңүздөр. Amazon деген бул аябагандай чоң компания, ушунчалык бир сонун системалар менен иштейт. Анын өзү бир чоң тема, бир канча тема. Бирок азаматсыз тиги коробкалар оор болгон күндөрү, бир канча этаждарга чыккан, алып чыккан учурлар болдубу? Даунтаун деп коет, бул шаардын ортосуна офистерге алып чыгасың да. Ал офистерге Америкада ошо адамдар жада калса сууну дагы Amazon'дан заказ беришет да. Блок сууларды заказ берет, и ошол блок сууну алып барып үйүнө же офистерине алып барып ташташын керек да. Ошондо аябай кыйналып жүргөн учурларым болду. Анан жеңил пакет келип калды, жеңил коробка келсе, сүйүнчүмдө алып барып эле сразу чөм депчи. А бирок если чоң келгенде аябай кыйналып жүрмүн. Америкада адамдар мисалы маркетке барып бир нерсе сатып алганга убакыт кетиришпейт да. Интернеттен олтуруп эле буйртма берип коюшат. Эмне болбосун, техника болобу, продукт болобу, суу болобу, же тамак болобу, эмне болбосун интернеттен олтуруп буйртма берип, биз сол эми барып колубуз менен кармап, мынтип көрүп, анан алганды жакшы көрөбүз. Анан өзүбүз дагы ошодон бир ырахат алып, анан мынтип кудуңдап анан үйгө келебиз да, мен мыналарды көтөрүп келдим, мына бул сага депчи. Бирок ошол нерсеге мен дагы эми үйрөндүм. Келгенде мен өзүм баргым келчү, өзүм барып алгым келчү. Барып эле алып келеличи деп ушинтким келчү. Бир чети айланганча, балдарды айлантканча барып келесиң да. Азыр эми бара убакыт тар болгон сайын мен дагы ошого көнүп баштадым. Батыраак буйртма бере калалычы, мынаны эмне кыла калалычы депчи. Анан ошо Amazon'да иштеп жүргөнүмдө анан аябай бир убакыт келди. Ошол убактарда мен Айчүрөк жана Миргүл эже үчөөбүз жашачубуз да. Ошол убактарда үчөөбүздүн тең аябай мындай финансылык жактан аябай кыйналганбыз да. Бир убакыт келди, үчөөбүз тең жумуштарыбыз окшошпой, же проблемаларыбыз чыгып, аябай кыйналган убактыбыз болуп калды. Аларга дагы акча керек, мага дагы акча керек болуп калды да. Аябай кыйналып, иногда ошол убактарда бензинге акча таппай калган убактым болгон. Иштеп жүргөн мындай Америкада акчаны иштеткенде бизге сдача берет да, сдачаны тыйындарды мен машинаны эле иштетпечүмүн, тыйындарды салып койчумун топтоп. Ошол тыйындарды иштетпей жүргөм. Анан заказымды алып бир жерге алып бардым, Питтсбургтан алып барып, анан уже бензиним өчүп калды да. Бензиним өчөйүн деп калды. Бир эле палочка калды. Анан газ стейшнди койдум. Газ стейшн койдум, анан карточкамда уже акчам калбаптыр да. Акчам түшө элек да. Акчам калган эмес. Жанымда эч бир кеш акчам жок. Анан ошондо жанагы тыйындарымды эсиме келди. Мен тыйындарым бар эмес беле, ошол иштеп көрөйүн деп. Ошол тыйындарымды санап чыкканда канча бир $15 эле чыкты да. Ошол $15 газ стейшнге барып, ошол тыйындарды бирден эсептеп, центтер иштетпеген центтеримди эсептеп, газ кылып чыкканда көзүмдөн жаш акканда, ошондо биринчи келгенде, Америкага келгенде ыйлаган күнүм ошо. То есть атайын саганда көп ыйлайсың, бирок жумуш боюнча ыйлаганым ошондо кыйналганымда, ошондо биринчи көз жашым келген да, чындыгында аябай кыйналгам да. Көз жашым чында келип кеткен да. Мен эмнеге жүрөм Америкада кыйналып, андан көрө кетем депчи. Ошо убакыттар келди, мен баарын таштап болду, жештирам, кетем дегендерди койдум, бирок ошол убакытка чейин келдим, чыдаш керек деп өзүмө кечке мотивация берип, уже азыр акырындан Кудайга миң кала шүгүр айтам да, ушул күндөргө жеткизгенине, кыйынчылыктарды басып, акыры жакшы жумушка орношуп, жакшы стабилдүү жумушум бар. Анан Гүлзина, Америкада өзүңүз көрдүңүз, аябагандай көп улуттар бар, дүйнөнүн кандай деген булуң бурчунан адамдар келип бул жакта иштешет. Бир суроо берейин деп атам. Өзүңүз жоолук салынган жакшынакай кыз экенсиз. Америкада жоолукка кандай карашат? Америкага жоолукка аябай жакшы карайт. Мен чын жооп бергим келет. Кыргызстанда мен ойлойм да, если банкка кирсем, мен жоолукчан алмак эмес депчи. Чынында биздин Кыргызстанда өзүбүздүн мусулман өлкөбүз, бирок бизге жоолуктарга көп жерлерде уруксат берилбейт. Например, банктарда туруп жоолук менен иштей албайбыз. А бул жерде Америкада сенин диниңе карабайт, кайсы нациясың карабайт, жоолугуң барбы, жоолугуң жокпу эч ким сурабайт. Ошол сенин билимиң жетиштүү болсо, ошого карап ала берет. Америкада аябай жакшы. Ал жоолукка эч кандай тоскоолдук жок, бирок мен жаңы жумушка киргенде
көп интервьюлардан фейл болдум. Ал фейл болгон себептери ушул айтасың да эмнеге өтпөй калдым десең айтат көп эле сен менеджерлер Америкада 5 кол тең эмес дейт да, ар бир адам ар кыл да. Жугурча керкилер нацист болот, керкилер мусулмандарды жаман көрөт. Ошол мен интервью кылган адамдардын көбү мындай мусулмандарды жакшы көрбөйт, может, ошон үчүн мен 2-3 интервью же 4-5 интервьюлардан өтпөй калгам да, ошол айынан. Бирок ошол убактарда мен эжелер айтат, сен жолуңду алып туруп интервью жасачы депчи. Жолуңду ал дагы интервью жаса дейм да, дейт. Бирок айтам да, анда мен жолугумду эмнеге салам депчи. Анда эмнеге салам, мен жумуш үчүн эле кирип деп саламбы, кийин эмне болот депчи. Ошого карабастан көп кыйынчылыктардан өттүм, жолук менен. Чындыгын айтсам көп эле кыйынчылыктардан өттүм. Жумушта иштеп жүргөнүмдө, ошо Uberде иштеп жүргөнүмдө, жолук салганда дагы ревьюларды окучумун да. Ревьюларды окуп жүрөгүм мындай кичине кейит да. Аябай жаман ревьюларды жазып коет да, мусулмандын аялдары жолуктарын салып эле анан иштеп жүрүшөт. Анда мындай көп комментарийлерди окуп жүрдүм, бирок кээ кыйналган учурлар болду. Эжелер айтат, сен жолуңду алып салчы дешипчи, аябай ушинтишет. Бирок мен айттым, жок, албайм депчи. Албайм, кыйынчылыктар келет, бирок кетет. Ошол убакта кармап калыш керек депчи. Мен ыйманым жүрөктө бир болгондуктан, Кудайга ишенгеним үчүн мени Кудай колдойт деген эле максатта ушул кыйынчылыктарды чыдап салым деле келатам буюрса. Азамат, азыр канча жаштасыз? Азыр 25ке чыктым, 21 февралда 25ке чыктым. Өтүп кеткен туулган күнүңүз менен. Америка сизди эмнеге тарбиялады? Эмнени үйрөттү Америка сизге? Америка биринчиден мага жашоо болгон көз карашымды үйрөттү. Анан жашоодо күчтүү болгонго тарбиялады. Анан кийин Кыргызстанда жүргөндө, чын айтсам, окуп жүргөнүмдө акча берсе бул жетпейт деп аябай мындай паракелерин көрсөтчүмүн да ата-энеме. Анан ошол убакта акча кайсыл жактан келет, кантип иштейт, мындай ойлонгон да эмесмин да. Анан Америкага келгенден кийин ошол акча өзүм иштеп, өзүм кыйналып тапкан акчалар кандай бактуу, мындай акча табыш кандай кыйын экенин ошондо билдим да. Америкада көп адамдар менен тааныштым. Ар башкача, башка улуттун адамдар менен таанышсаң да көп нерсени билесиң, алардын менталитеттерин билесиң дегендей. Америкага келгениме эч качан өкүнбөйм. Ата-энеңизге рахмат айтасыз жибергенине. Ата-энеме аябай чоң рахмат айтам. Азыр ата-энем башында мен билем да, башында мен биринчи жумушумдан акча алгам. Анан булар мен ойлогон эмес да, акча кантип иштейт, бул өзүн эле бакса болду деп ойлошкон да, өзү окуп жүрсө болду депчи. Бирок мен биринчи алган зарплатамды атама салгам, атам менен апама салгам. Ошондо билем бир айда иштегениме 2000 алгам да. Пиццада иштегенде 2000 алгам. Бирок ошол 2000дин $900 салгам биринчи үйгө. Биринчи зарплатам, жашоодогу биринчи зарплата, то есть өзүм кыйналып иштеген акчам да. Ошол $900 салганда мен атам чындыгында ыйлаган да. Ыйлаган, сен кантип таптың бул акчаны деп айым. Ата-энеге 1050-ке чыксаң дагы, 40-ка чыксаң дагы жаш көрүнөсүң да, көзүнө өчү баладай көрүнөсүң. Ошондо атам менен апам аябай таң калган. Сен кантип иштедиң, эмне кылдың деп аябай сурактанган. Кыйналба деп, салба, өзүңө иште, тамагыңды кара деп. Ушу сүйлөшкөн сайын өзүңдү кара дейт да, акча салам десең деле, жок өзүңдөн ашса сал, өзүңдөн ашпаса салба деп ушинтип аябай айтып турушат да. Ата-энеңизге салам айтыңыз анда. Эмне айтасыз азыр? Апаңыз азыр ыйлап деле жаткан болушу мүмкүн. Апамды аябай сагындым, атамды аябай сагындым, чындыгында аябай сагындым. Буюрса жай айында келишет, жай айында уже пландап атам. Буюрса июнда келишет, экөө тең келет. Ошо ата-энем чыдамсыздык менен күтөм, атам. Ошо чынын айтсам айлап эсептейм. Айлап качан өтсө экен, бат өтсө экен, ай өтсө эле сүйүнөм да. 31 келген сайын ай кетти, уже келет деп түшүнүп сүйүнөм. Камераны карап айтыңыз. Эмне айтасыз? Кыргызстанга, Кыргызстан элине баарына тынччылыкты каалайм, баары ден соолукта болсун. Анан айтып кете турган нерсем бул жаштарга окугула демекчимин, чынын айтсам. Окугула, эмгектенип, анан кийин Кыргызстанда деле, биздин өзүбүздүн Кыргызстанда деле жакшы жумуштарга кирип, жакшы окуп, жакшы жумуштарда иштесе де болот да. Мен оюмда деле бар, Америкада калып кетиш эмес, Кыргызстанга барып дагы кандайдыр бир кичине болсо дагы жардам тийгизген аракет кылам буюрса. Мен чоң энем айтып өтчү, эне сөзү мазар депчи, то есть энең жок болсо мындай үйгө киргиң дагы келбейт да, апаң жок болсочу. Ошон үчүн айтмакмын, апаңарды аябай сыйлагыла. Ал жаныңарда жүргөндө апаңарды аябай сыйлап алгыла, кучактап
алыска кеткенден кийин уже көрүш жолугуш аябай кыйналып калат. Кээ учурларда болчу, Кыргызстандан келатканда тааныштарым келгенде апамдын кийимдерин жөнөтчү дечүм да. Ошентип уже апамдын жолуктарын жөнөткөн. До сих пор азыр сактап жүрөм, жуубайм. Пакетке салып коем, то что запах чыкпасын депчи, запах чыкпасын деп. Ошону сагынганда аябай жыттайм да. Апам жытын чынында аябай жыттап. Ошол эстейм да, апамдын жытын аябай эстеп, анан сагынганда да ошо апам жакында ооруп калган кичине, анан азыр жакшы, шүгүр, аябай жакшы. Ошол ооруп калган учурда уже канча болду? 1 ай болду. Анан ушуну ооруп больницага жатканда аябай кыйналып, Кыргызстанга кетем деп, аларга айтпай эле өзүм бул жактан аракет кылып жүргөм, уже кетем депчи. Бир жолу кетем деппи? Бир жолу кетем болду, жыштырам деп. Бирок анан өзүм байкелерим айтты, жакшы, результаттары жакшы чыкты деп. Анан кийин калып калдым. Ошо апамды мындай да, акчага деп алаксып жүргөн менен, бирок жашоо аябай өтө берет да. Америка жакшы, Америкада акча бар, акча табасың, жумушуң бар дейт, но бирок биздин жашообуз кетип атканыбыз менен ишибиз жок да. Биздин уже мен 20 Америкага келген, уже 25 жылга чыгыптырмын да. Ушу убакыт кете берет да, убакыт кете берет, бирок ата-энең карый берет дегендейчи. Америкага акча деп жүргөн менен, бирок ата-энең, бир туугандарыңдан уже алыста жүрөсүң да. Анда апаңыз оорубасын, атаңыз, бир туугандарыңыз, чоң рахмат сизге дагы. Азаматсыз, сыймыктаналы, чындап. Ошол апалар оорубасын, баарыңыздардын апаңыздар аман болсун. Ошону менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Жакшылыкта жолугалы, тынч бололу.